Бишкек шаардык мэриясы жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу калаадагы 26 мектепти онлайн окутууга өткөрдү. Алар 18 майдан 20 майга чейин Ленин районундагы онлайн окуй турган мектептер. Номер 9, 13, 31, 68, 72, 84, 93, 96 мектеп. Свердлов районундагы номер 1, 4, 38, 65, 66, 94 мектеп. 22 майдан 24 майга чейин 1 май районунун номер 6, 24, 27, 28, 69, 83 мектептер. Октябрь районундагы номер 3, 39, 62, 63, 64, 88 мектептин окуучулары аралыктан окушат. Бишкек шаарында жалпысынан 26 мектеп жалпы республикалык тестирлөө өтүп жаткандыгына байланыштуу онлайн сабак окууга өтүшөт. Атайын буйрук менен белгиленген тартиптерге ылайык окутуу жүрө берет. Ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ал эми 11 класстын окуучуларына жалпы республикалык тестирлөө 3 этапта жүргүзүлөт. Биринчиси 18-20 майда, экинчиси 22 майдан 24 майда болот. Үчүнчү этапта жүйөлүү себептер менен тест тапшыра албай калгандарга 21-23 июнда өткөрүлөт. Эгерде буга чейин каттоого жетишпей калган бүтүрүүчүлөр болсо, 17-синен 21 майга чейин жана 20 июн күндөрү тест борборлорунда кошумча каттоо жүргүзүлөт. Бул жылы 48 миңден ашуун окуучу тест тапшырат. Эми бул жалпы республикалык тестти негизи баары милдеттүү тапшырыш керек деген жок да. Бул жогорку окуу жайга өтүү үчүн тест. Негизи тесттин өзүнүн максаты жогорку окуу жайга жакшы окуй ала турган, өзүнүн окуусуна ийгиликтүү, улантып кете ала турган улан кыздарды тандоо. Бул жогорку окуу жайга барам дегендер гана тапшырышат. Ошондуктан азыр мына 48 миңден ашуун адам катталды деп атабыз, бирок алдыда дагы кошумча каттоо жүргүзүлөт, ал учурда дагы адамдар кошулат. Андан тышкары кеч тест болот. Былтыр тестке катталгандан тышкары ушул баардык тестти тапшыргандардын саны 51 миңден ашуун болгон да. Быйыл деле ошондой бир жамасында адамдарды күтүп жатабыз. Жалпы республикалык тестирлөө 2000 жылдардын башында окуу жайларга парасыз кирүүнү камсыздоо максатында уюштурулган. Жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн босого балл жыл сайын ЖРТнын жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин бекитилет. Өткөн жылы негизги тест үчүн 110 балл, предметтик тесттер үчүн 60 балл, педагогикалык багыттарга окууга тапшыруу үчүн 115 балл деп бекитилген. Ал эми жалпы республикалык тестирлөө мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жогорку окуу жайларга өтүүгө мүмкүнчүлүк берген сынак болуп саналат. Мурдагы жылы 110 балл болчу. Ал эми педагогикалык тармактарга болсо, адистиктерге болсо 115 гранттык окууга 115 деп коюлган. Быйыл болсо ошо жалпы республикалык тестирлөө өткөндөн кийин ошо жыйынтыгын көргөндөн кийин анан бул жылы жогорку окуу жайларга кабыл алуу жалпы республикалык тестирлөөнүн босого баллы аныкталат. Педагогикалык адистиктерге гранттык окуу үчүн босого балл көтөрүлөт быйыл. Ошондой деп пландаштырып атабыз азыр. Ошондой эле медициналык тармактагы адистиктерге мүмкүн көтөрүлөт. Быйыл 11 класста 73 миңден ашуун окуучу, ал эми 9 класста 128 миңден ашуун окуучу аяктайт. Алардын 48 миңден ашууну жалпы республикалык тестирлөөгө катышат. Нурзат Көчүнкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.